Бул үч нерсеге мен ант ичем деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Касам ичип айтам деп атат да. Саласун уqsimu алейхинна деди. Биринчиси хадис Абу Кабша Анмари радияллаху анхудан келет. Ошол үч нерсенин биринчиси ма накаса малу абдин мин садака. Адамдын мал дүйнөсү, байлыгы садака берүүдөн кемип кетпейт деди. Ушул үч нерсеге ант ичип айтам деди дагы. Биринчиси эмне деп атат? Ошол ант ичип айткан нерсесинин эч бир адамдын мал дүйнөсү садакадан, бирөөлөргө жардам берүүдөн кемип, азайып кетпейт деди. Тескерисинче, урматтуу мусулман бир туугандар, адам баласынын байлыгы, мал мүлкү садакадан, жардамдан көбөйөт. Алла субханаху ва тааля акыретте сообун дагы даярдайт, жана ошондой эле бул дүйнөдө дагы ошол байлыгына береке берет. Бул демек биринчи нерсе. Экинчиси вала зулима абдун мазламатан фасабара алейха илля задаху Аллаху иззан. Кайсыл бир адам зулумдук көрүп, жана ошол зулумдугуна сабырдуу боло турган болсо деди, сабырдуулук кыла турган болсо, Аллах ал пендесинин кадыр баркын көтөрөт деди. Анын ызаттуулугун көтөрөт, мартабасын, даражасын көтөрөт деди. Зулумдук чегип, сабыр кылган адамдын деди. Бул экинчиси. Ал эми үчүнчүсү вала фатаха абдун баба мас'алатин илля фатахаллаху алейхи баба факрин. Кайсыл бир адам өзүнө суроо эшигин ача турган болсо деди, адамдардан суранып, үмүт этип, алардан жалынып, кайырчылык кылып, суроо эшигин ача турган болсо деди, ал адамга Аллах кедейчиликтин эшигин ачып коет деди. Ал адамга эмне? Кедейликтин эшигин ачат деди да. Бул үчүнчү нерсе. Ушул үч нерсеге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен ант ичип, касам ичип айтам деди.